Кумтөр ишканасы жылдын башынан бери 9 тонна 370 килограмм алтын өндүрүп, өлкөбүздүн бюджетине салык жана милдеттүү төлөмдөрдү 4 миллиард 220 миллион сомдон ашык суммада которду. Компания 2019 жылдын экинчи чейрегинин жыйынтыктарын чыгарды. Аларга кесиптештерим көз салат. Экинчи чейректе алтын ылгоочу фабрика 18-19 иш аймактарында ылгап алуу коэффициенти жогору жана курамы бай руданы кайра иштеткен. Бул баалуу металл өндүрүүнүн көлөмүн былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бир кыйла жогорулатууга жол ачкан. Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн көлөмү 2019 жылы 151 000 унциядан ашкан. Ал эми 2018 жылы экинчи чейректе 83 802 унцияны түзгөн. Экинчи чейректин жыйынтыктары компаниянын позицияларын бекемдөөгө, быйылкы күтүлгөн алтын өндүрүүнү 550 000ден 575 000 унцияга чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Кумтөрдө эң башкы ийгилик катарында эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы жаатындагы жетишкендиктер белгиленүүдө. Кумтөр кенинде келишим боюнча иштеген ишканалардын кызматкерлери ушул чейректе улуттук коопсуздук көрсөткүчкө бир жыл жумуш убактысын жоготуусуз иштөөгө ийгиликтүү жетишкенин кубаныч менен билдиремин. Бул ийгилик центранын WorkSafe, HomeSafe коопсуздук программасын бардык кызматкерлерибиз кынтыксыз жолдоп, жумуш ордуларында нөл кырсыкка умтулуусун чагылдырат. Кумтөр жалпы салыктык жана социалдык милдеттенмелерин толугу менен аткарды. Июнь айынын соңуна карата компания мамлекеттик бюджетке 4 миллиард 220 миллион сом которгон. Кумтөр не только для горнодобывающей промышленности. Кумтөр тоо кен өндүрүшүнө гана эмес, жалпы экономикабызга маанилүү роль ойнойт. Бул ички дүңөнүмдүн 18%-ын түзөт. Бул экспорттун 40%. Муну менен баары айтылып турбайбы? Бул 3-4 миң иш орундары демек. Буга кошумча аралаш тармактардагы эмгек орундарын эске алсак, бул сан 2-ге жогорулайт. Муну менен кошо тоо кенчилер геочалгындоо иштерин жүргүзүп жатышат. Алдын ала натыйжаларды адистер жакшы баалашууда. Бул геологиялык чалгындоо программасы Кыргызстандын бийик тоолуу кенинин өмүрүн дагы узартары күтүлүүдө.